Урматы жок, уяты жок Исмаил Исаков деген генералга. Урматсыз Исмаил Исаков. Сиз мен жөнүндө кайрылуу жасапсыз. Мына генералдык прокуратурага бердим, сотко бердим. Бул регионалдык бөлүп жарууну деп сүйлөп атат. Анан мурда сүйлөгөн сепаратисттер жөнүндө сүйлөгөн экен деп. Мен мурда сүйлөгөм, сепаратисттер боюнча мен жообум алгам. Ал жерде мен сизге кайрылган эмесмин, мен бийликке кайрылгам, мен бийликтен жообумду алдым. Себеби бүгүнкү күндө убактылуу өкмөттүн ош окуясы боюнча кыймыл аракетинин бүт каралып жатканына байланыштуу ошол тергөөлөр аягына чыкканда бул боюнча да баа берилет деп мага түшүндүрүштү. Бул боюнча Жалалидин Салахидинов боюнча ал киши мындай түшүнүк болду менде. Силер Кадыржан Батыров, Инамжан, Караматхан деген сепаратисттерди өзүңөргө караштууларды аябай колдоп сактапсыңар дагы, наоборот чыкпагыла койгула деп сепаратисттерге каршы чыккан анча кишилерди арасында Жалалидин Салахидиновго окшогондорду наоборот элге жаман көрсөтүп койгон экенсиңер да. Ал киши мындай ачканда таза болуп калышы мүмкүн экен тергөөнүн жыйынтыгында. Ал боюнча мен кайрылганмын бийликке, мен жообумду алдым. Экинчи, сиз мен жөнүндө айтып атасыз. Бул регионалдык кыргыз үчтүк регион деп айтты, регионду бөлүп жарды. Силер мындай жатканда бетиңер жок экен. Кыргызда жакшы сөз бар. Мейли ал макалды да айтпай коюн, ансы да айтып чыгасыз. Силер обончу катындардын генерал экенсиңер, көрсөңчү. Силер обончу экенсиңер. Буга Ташиев заказ берди, же болбосо Ташиевдин тегерегиндегилер заказ берди. Мен Ташиевди сыйлайм ооба, бирок Ташиев Калчы Кыдыршаевич менен мамилем жок. Ташиев Кыдыршаевичтин жанында тегерегиндегилер эч ким мага буйрук берген жок. 2013-жылкы событияда биз убагында дарыла албай, балабыз менен кыйналып, балабыз бүгүнкү күндө инвалид болуп калган, менин балам биринчи группада инвалид. Мен жакын жолдошторум өлдү, каза болду. Мен ошого күйүп туруп айттым, силер жоопкерчиликти алгандан кийин мынакей регионго бөлдү деп. Регионго силер билип атасыңар, 2010-жылы ушундай кызмат барбы? Түштүк Кыргызстанга куратор деген. Бул деген регионалдык бөлүп жарууга туура келет. Мына урматтуу, мен ушул жерден расмий түрдө кайрылам. Арызыбызды да даярдап атабыз. Биз биринчи күнү расмий түрдө генералдык прокуратурага, жогорку сотко биз УКМКга биз беребиз арыздарыбызды. Урматтуу кайрылган Кыргыз Республикасынын президентине, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Кыргыз Республикасынын башкы прокурору. Мен сиздерге расмий түрдө кайрылам. 2010-жылкы убактылуу өкмөттүн Кыргыз Республикасынын регионалдык бөлүп жарууга таяп туруп, жок кызматты ачып булар түштүк региондун куратору деп туруп, обончу генералды койдуруп, сепаратисттер менен тыгыз байланышта болуп туруп, миңдеген адамдардын каны төгүлдү. Бул кишини урматы жок, бул Исмаил Исаковду мен саткын деп айтып атканымдын себеби Кадыржан Батыров өз сөзүндө айтып атат. Мен Исмаил Исаков чип кетти деп. Мынакей бул жерде мен эки дисплеяда койдум, туугандар. Бул жерде Исмаил Исаковду бүгүнкү күндөн баштап ошол 2010 бүт сүйлөгөн, кылган иштери, сүйлөгөн сөздөрү бардыгын бул жерге мен тактадым. Мен экспертизага даярдап атам. А бул жерде менин сүйлөгөн сөздөрүм кайсынысында регионалдык бөлүп жаруу бар экенин экспертиза көрсөтөт, анан генерал прокуратурага барат. Урматы жок, кечирип коюлуп адашып калыптан, урматы жок Исмаил Исаков. Силер регионалдык бөлүп жарууну 2010-жылы иш жүзүндө көрсөтүп, иш жүзүндө регионду талкалагансыңар. Мынакей мен ошону айткан 3 сөзүм үчүн силер бет тырмашчылык кылып, бул Кыргызстанды регионалдык бөлүп жарууга алып барат деп айтып атасыңар. Силерде бет жок экен. Силер обончулардын дагы бир конченый болуп калыпсыңар да. Анан айтып атасыңар, обончулар чыкчу эле, анан кийин азыркы күндөрдө тили суук, сабатсыз деп блогерлер пайда болду деп айнанайын. Урматы жок Исмаил Исаков, сен сулуусуңбу? Сен ушундай сулуу, өзүң сулуу сезесиңби? Кыргызда жакшы сөз бар. Аттан түшсө, акмак дейт, аттан түшсө дагы ээрден түшпөйт дейт. Түш жерге. Сен генерал болуп эмнени кыйраттың, каерди кыйраттың? Афганистанга, Тажикстан менен Афганистандын чек арасына Министерство обороны биринчи зам болуп турганда солдаттарды алып барганың жалганбы? Кокуй биз Афганистан менен мынакей бул жигит Афганистан менен биздин мамилени бузду. Ал бийлик жок, азыр башка бийлик. Мен согуш болду айткан жокмун. Мына менин сөздөрүм, мен экспертизага берип атам. Бул бир. Экинчиден, түрү суук булар ушундай сабатсыз деп бизди жеке инсандык аброюбузга шек келтиргенге сага ким укук берди? Сен ушундай акылдуусуңбу? 1000 адамды кырып коюп, сен бу жерде отургаң ушул акылдуу тотасың. Ташиевдин тегерегиндегилер буну айтып атат, чыгарып атат деп Ташиевди асылып атасың.
Ташиевдин тегерегинде эч ким чыккан жок. Ошондой бирөө болгондо бардыгы менин оюмча бардыгы мындай слабый адамдар окшойт да. Бир нормальный адам болгондо бир колдоочундай ошентип уюштура турган. Давно сендей огончу генералды эки бутун бир өтүккө тыгып коймок. Алар дагы учпайт ушундай адамдар экен да. А Ташиевде мага эч камчы кыдыршаевичти менден сураган жок. Биз өзүбүз чыгып атабыз. Бүгүн акыркы күнүм. Урматы жок огончулардын генералы Исмаил Исаков чыгып кечирим сурап кой. Аягына чейин соттошуп туруп мен сен эки бутумду бир өтүккө тыкпасам мен атын башка коем. Атын өзгөртөм. Сен канкор жасалма генералсың. Мен ошону сотко далилдеп берем. Мен сотко даярмын. Мынакей бүт жерде экспертизага сөздөрүбүздү документтерди тактадым. Арыздар даярдалат. Азыр Ошто, Жалал Абадта июнь окуясында жабыркагандардын баардыгы колдун чогултуп атышат. Биринчи күнү сотто жолугушабыз. Макул.